Биздин парламент жөн эле каша. Бизде атамекен деген сезим жок экен да бери. Баары эле чет элдиктердикин баалашат. Министр болсо деле Россиянын вузун бүткөн дешет. МГУ, Оксфорд, Гарвардты бүтүшкөн деп эле тамшана беришет. Ошол жактан окуп келгендер Кыргызстанды сүйөбү, кыргыз үчүн күйөбү. Аны менен ишибиз деле жок. Эмне анда ошмуну, жамуну, кууну, бгуну бүткөндөр жарабайт экен да чиновник болгонго. Башка мамлекеттерде тетирисинче өз өлкөсүнүн гана окуу жайын бүткөн адистерди гана ишке алышат экен. Ал тургай башка жактан алган диплому болсо да ошол өз өлкөсүнүн жогорку окуу жайларына кайрадан сынак тапшыртып, анан гана ишке алышат экен. Кыргызстандын диплому менен Россияда эч жерге ишке албайт. Чоң мамлекеттик кызмат эмес, бир цехтин башчылыгына көтөрбөйт. Дипломуңду Россияныкы кылып котортушуң керек дешет. Антеп которуп барсаң, эптеп өлөт ала, эми бетиңе пластикалык операция кыл деп шылдыңдашат. Бизге славянская внешность керек дешет. Ошолорду көрүп, угуп келип, бул жерден биздин мамлекеттин кылган иштерин карап туруп, күйбөгөн жериң күл болот да. Биздин парламент орустар айтмакчы проходной двор бу. Зоопарк кылып салышкан жөн эле. Каша. Ушундай парламентте кандай саясат, улуттук стратегиясы болсун. 80 улут жашайт деп парламентте 80 орунду башка улуттарга берсин анда. Министрлердин баарын орус, башка улуттан койсун. Биз болсо Орусияда алардын бараны, чурки деген сөздөрүн угуп, гастарбайтер болуп жүрө берелиби? Бийлик эл менен эсептешпей калды. Себеби элди каяша кыла албай турган кылып паралич кылып алды. Кантип, албетте, тентетип Россияга, Казакстанга айдап жиберип, каш кайтарары карлуу жигиттердин бул жерде жоктугунан пайдаланып билгенин кылып жатышат. Алтынды алып, мөңгүнү талкалап, сууну сатып, коррупция гүлдөп. Бул бийликтегилердин бири да татыксыз. Кимиси келсе да, келе албай резервте турганы деле жарытпайт. Барын кетириш керек, барын тазалаш керек. Азыркы мам структуранын бир да тармагы нормалдуу иштебейт. Жалаң гана татыксыздар ээлеп алып, орундарды кор гана кылып жатышат. Революцияны чындап эле кузгундар кылышат экен. Булак Назар Ньюс.